Арбагыла. Бүгүн тамактануу адеби боюнча сүйлөгөнү турабыз. Бул дасторкондон тамакты алуу, кашыкты кармоо, бычакты уруна билүү, баарын жагымдуу кыймылдар менен ишке ашыра билүү да бир кыйла чеберчиликти талап кылат. Бул да өзүнчө маданият. Тамакты маал-маалы менен керектүү өлчөмдө жешке көнүккөн. Тыгып ыгып оопсуз эле жей берсең, сиңире албай түйшүк тартасың. Аш кыла албай кыйналасың. Андан улам бейтап болууң да ыктымал. Ден соолугуңа карагандар кечки тамактан кийинки тамактанууну, башкача айтканда түнкү тамактанууну ылайык көрбөйт. Жыттанып калган, ачып калган тамакты жебе. Устукан катары башка жактан келген бышкан этти бир кайнатып жегенди унутпа. Бир канча убакытка же узак жолдо этти желим баштыкта думбалабай, андан чыгарып, болбосо оозун ачып койгон жөндүү. Чого турган жерде тамак алып келишсе, улуу кадырман адамдан оозунуп кол салба. Тамакты өз алдыңдан гана алып жегин. Нанды дайыма кош колдоп сындыргын. Колуңдун майын арчыбагын нанга. Тамакты шашып пушуп жебегин. Тамак ичип жаткан учурда өмүр да токтоп турат деп айтылат. Оозуңдагы тамакты майда чайнап, акырындап жуткун. Ооздон кайра чыгаруу бул маданиятсыздык. Оозуңду чектен тыш эле чоң ачып, шалпылдатып, тамак жештен сактангын. Нарынбек Өскөналиев.